Sultan altı var. Ben boşadık şeyde. Aşağı bak. Tatlı ana. Bunu sağala taşlayınca. Күрөш бардыгы жакшы өттү. Бул дүйнө чемпионатына даярданып жатканда мен сол ийнимен жаракат алып, жакшы даярдык көрбөй калгам. Анан ошого байланыштуу бул чемпионатта мен только атака кыла албай калдым. Колум ооруган үчүн только защитада күрөшүп, анан коло байгеге жетиштим. Мен ушул коло байгени жеңип алганга чейин, ушул жерге келгенге чейин бул коло байгенин баасын билбей жаткам. Азыр туугандарым баардык кыргыз элинин тоосу болгондо азыр эми сезип жатам баарын. Мен буларды Кыргызстан желеги чыкканда эле неме болуп баштайм, жүрөгүм мындай катыраак согуп, ушинтип переживать этип баштайм баары делечи. Ошо желекти көргөндөн баштап эле ушинтип эметем. Анан ушу мээрим олимпиадада күрөшкөндө ошол катты переживать эткеним мен ушул аппетит да жоголуп кетти, ушундай болду. Анан бирок өзүм кыздарым үчүн мен аябай сыймыктанып атам. Ошо кыздарымдын ар бир немесин, күрөштөрүн көрүп отуруп, анын даже жана соперницаларын дагы ушу таанып да калдым. Анан ушу өзүм мурда күрөшкө деле кызыкчу эмесмин, ушу кыздарым күрөшкөндөн кийин күрөштү жакшы билип калдым да өзүм мындайчы. Ооба, сезимдин колунда жаракат бар болчу. Анан биз ага да переживать этип аттык, барып мына врачтарга барып, колуңа бирдеке неме кылдырып ал депчи. Анан ошо ага да эметип аттым, коркуп аттым да, баары элечи травма алып калбаса экен депчи. Кетпесин. Азыр сүрөткө бар. Тактабаштын. Максат. Мен негизи өзүм аябай эмоциональный балам да. Бирөөгө болеть эткенде ушундай жан дүйнө менен кирип кетем. Карындаштарыма болеть эткенде кандайдыр бир башкача сезимдер болот да эмнегедирчи. Досумга деле болеть эте албайсың. Досуңа деле болеть этесиң, бирок эми бул кыска бүйөрмандык болгондур, бөлөкчө да. Мээрим олимпиададан күрөшүп атканда көлдө көрдүк. Аякта да бир ушундай бир комнатада эмоциялар болду. Анан мында дагы сезимге үйдө отуруп алып чогуу көрдүк. Айтып атам эми буюрса Париж 2024-жылы Парижде 3 медаль алып келели деп. Үчөөбүз 3 медаль алып келели деп ушундай жакшы тилек ниеттерди кылып атабыз. Кудайым буюрса болот иншалла. БТШке жогорку дайындык менен бардык.
атамдын көз карандысында 1 ай 15 күн көлдө сбордо өтүп келдик. Буюрса жакшы. Атаандаштарыбыз эми чемпионат мира болгондон кийин ар бир өлкөнүн жалаң гана 1 номерлери келет. Анан бардыгы алтын алам деп келген кыздар. Ошо финалдык беттеште бир эмес, бир 2-3 ката кетирип алдым. Эмнеден болду, ошону буйруса келип иштешебиз, каталарыбызды оңойбуз. Кийинки беттештеде андай ката кетирбегенге болгон аракетибизди кылабыз. Ушунча жыл дайындандым, артымда 10 жыл мээнетим бар. Ошонун баарын буйруса дүйнө биринчилигинен алтын алам, пояс тагынам деп кылып жүрөм. Ошол жерден эң биринчи эле атам кошо барган, мурдагы мирге барбай калган, бунусунда кошо барып. Ошол атамдын сүйүнүчүн көргүм келген. Эң бардыгынан ошо элестеткеним финалдык беттешти утуп атамды чуркап барып кучактаган элестеткем да, ошол ишке ашпай калды тилекке каршы. Бирок ойлойм, ал күндөрдү алды да деп. Албетте дем күч берет, себеби мени атам билгенде эч ким билбейт. Мени 6 жашыман бери атам тарбиялап келатат. Ар бир ыкмаларымды атам койгон. Атам билгенде мени эч ким билбейт жана ошол жерден айткан насааттары мага аябай жардам берет. Иншалла, буга көптөгөн күндөр дайындандык. Мелдеш жогорку деңгээлде болду. Өзүңөр көрүп турдуңар. Аябай жакшы баардык мамлекеттер келди. 2 жылдан бери сагынып калышканбы пандемия маалында. Бул күрөш мындай балдардын күрөшүндөй эле болду да, кыздар. Өтө атаандаштык күчтүү болду. Биз эми а жерден болгон мүмкүнчүлүгүбүздү жумшадык, болгон ушу биз алтынды Кыргыз элине алып келели дедик эле. Анан бир эле катачылыгы ошол баарыбыздын эмеси эле накатты бербей коюш керек болчу. Ошо катачылыктын негизинде утулуп калдык да. Анан баягы мындай түзүн айтканда тиги судейство тартып койду, андай эмес, баягы жумурткадан кырыс деген эмес. Биздин өзүбүздүн катачылыгыбыз. Бул дагы бир сыноо Алланын. Экинчи болгон ушу дагы аракет кылгыла дегендин өкүмү да бул. Окуучуңа эле эки эсе жөн эле ар дайым айтып келем, жөн эле ичиңен кан жутасың, эмоция калтырасың, баардык нерселер болот, баягы өзүң жер чапкылаганга чейин барасың. Бирок эми биздин жумуш ошол экен. Анан ушу 3 минуттан 6 минут мага көз ачып жумгандай өтүп кетти да. Эми эле өзүңөр айтып калгандай бирке убакыт жетпей калды. Может, дагы бир 15 секунд кайда туруп, дагы бирке убактыбыз болгондо жулуп келет берек деген тилектебиз да.